Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Жакында эле улуттук статистикалык комитет бир адам айына 7677 сомго жашай алат деген тыянак чыгарды. Бүгүн биз шаар тургундарынан айына канча сом коротот, 7677 сомго жашай алабы деген суроолорду узатып жооп издеп көрөбүз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бир айгабы? Болбой калат го. Канча лозун? 7000. Өзүңүз канча сом коротосуз негизи? Ким менби? Бир айга бир 10.000, 15.000 кетет го. Минимум бул, Минимум. Жок дегенде. Той топурду эске албаганда. Ой, той топур ал өзүнчө какта ал эми. Той топурду өзүнчө аларга деген кошумчаң бар анын. Билбейм, 7000ге жашашка болбойт го дейм. Да, на эту сумму прожить очень сложно. Возьмите наш проезд, возьмите на наше отопление и коммунальные услуги. Это очень дорого все. Особенно пенсионерам не остается вообще ничего. Вообще ничего. Если есть детки маленькие, то все канцтовары, одежда и все, и еда для детей, это вообще никуда. На 7 тысяч не может человек проехать. Жаша албайт ал жетпей калат го ошо. Мисалы, сиз өзүңүз канча сом коротосуз айына? Бир айда мисалы жок дегенде бир 20.000 болуш керек. 20.000. Жей ичкен, жол киреден тышкары. Жок, жашай албайсың. Бала чакаң бар, жашай албайсың. Сиз өзүңүз канча сом коротосуз ол жолду өтөргөн? Билбейм, төртөөсүң иштейсиң, бул буйруган акчаны жок кылабызсың, бирок жетпейт. Жетпейт. 6700-гө 7600. 7000 айнабы? Нет. Азыр ушундай жашоо менен 7600-гө жашаган невозможно же. Продуктылардын киребетеси, там одежда, кыш келатат, тем более. Вообще не согласна. Өзүңүз канча сом коротосуз? Пример. Ну, примерно зарплатам 20.000-дин тегереги, мага даже ошол жетпейт. Там кредиты, не кредиты. Жок, азыркы эми ар кимдин өзүнүн керектүүсүнө ылайыктуу болсо керек менимче. 7000ге жашаш бир айга кыйын эле го. Бизде Кыргызстанда айрыкча мына акыркы мезгилдерде кымбат, абдан продукттун баары кымбат болду дегендей. Билбейм, мен аны эсеп жүргүзбөптүрмүн. Көп эле. Көп да эми азыр мына магазинге барсаң 1000 сомго мындай эле пакет алып келип атпайсыңбы? Ал жанагы минимальная потребительская корзина деп коет, ошону эсептесе керек да статкомчу. Эң керектүү. Андан сырткары башка нерселер да бар да. 6700 сомго эми келсе керек, эми алар каяктан алып атат билбейм эми. Может келеттир, анын чынында мындай эме статистика жүргүзбөптүрмүн. Может келет, бирок азыраак го деп ойлойм да, баары бирчи. Эми 7600 деген это смешно. Ал жанагы чиновниктердин бир күндүк карманы расходу да эмес. Алар эсебот на то пошло да. Анан эми средний калк, средний слой, жанагы көп үй балалуу үй бүлөлөр, колунда жок адамдар ушул суммага кандай жашайт мамлекет? Эмнени ойлойт билбейм. Мало того, что налогтор кымбат, бардык продукция кымбаттады. Булар отуруп алып ушу элди ушу жакырчылыктан чыгарып, элди ушул бир жакшы жашоого алып келгендин ордуна булар көрүнгөн жерден акча жасайт да. То желекти оңдош керек, то аны кылыш керек деп ненужный вопростор менен отурат. Жана жогорку кеңеште отурган жана өткөндө бир депутат айтты эле, жалаң байпак саткандар келди деп. Ошо байпак саткандардын акылына кошулуп алып, жана Акылбек Жапаров деген неме дагы тоже ал элдин арасында жашап билбейт окшойт. Бир Марстан келгендей да, как будточу эл эмне менен жашап атат, эл кайсы акча менен, эл просто мындайча айтканда выживает да, орусча айткандачы, мындай айтканда. Эми эки жолу магазинге барсаң 7700 акча кетет. Көп балалуу үй бүлө, карыган пенсионерлер эмне Акылбек Жапаровдун оюнда эмне өлүш керекпи? Же ушул мамлекетте эмне совсем эле көчөгө чыгып тилем сураш керекпи дейм да. Мен ушуну мисалы туура көрбөйм.